Эми Ноокат районунун Акбулак айылы аймактагы эң коопсуз айыл болот. Анткени айылдыктар өздөрү көчөлөргө жана социалдык имараттарга жалпы 37 видео камера орнотушту. Айылда жалпы 7,5 миңге жакын калк жашайт. Мына элибиз жакшы максат кылып, балдарга демөөрчүлүк кылып, мына ушул коопсуздук немесин сактайлы деп, балдардын ушул жаман жолго барбасын, алдыга койгон максаттар ишке ашсын деп ушул нерсени кылды эле. Балдардын бардыгына чоң рахмат элибизге. Бул камералардын коюлушу биздин айыл үчүн өтө мындай пайдалуу деп ойлойм. Анткени дегенде биз коопсуз айылга айландык деп ойлойм. Себеби ушул коюлган камералар биздин айылыбыздын тынч жашашына, коопсуз болушуна өтө чоң шарт түзөт да. Себеби дегенде ата энелер балдарын мектепке алып келгенде, же болбосо балдары сабактан чыкканда, же кандайдыр бош убактыларында биз балдардын кандай абалда кантип жүргөндүгүн ушул камера аркылуу да билип алсак болот да. Элди, журтту, айылыбызды ойлоп, ушул бар жокту уюштуруп, камераларды коюп берди. Кудай кааласа мындан буякка жакшы болот. Тынччылык болот майлабызда. Тополоң соолоң болбойт, жакшы жүрөбүз. Элибиз, журтубуз баары рахмат айтып атат. Бул жердин бардыгы машина толуп кетет кечинде. Камераларды сатып алууга жашоочулар өздөрү каражат чогулткан. Анткени айылдын коопсуздугу башка орунда. Буюрса мындан ары ушул Акбулак айылында мыйзам укугу кандай кайсыларга мыйзам укугу бузуу болбосун, мыйзам талаасында сөзсүз түрдө видео далили менен чара көрүлөт. Ар бир мусор ташталган болсо өзүнчө айыл башчы чара көрөт мыйзам талаасында. Укук бузуу боюнча кылмышкерлик, урурлук боло турган болсо сөзсүз түрдө айыл аймактык участковый мыйзам талаасында сөзсүз түрдө видео далили менен чара көрүлөт. Штрафтар, административный олобу и жада келсе уголовный делого чейин буюрса ушул ишти аягына кылмыштын ишин ашууга бул жеңил болот түздөн. Иштердин үстүнөн чыгабыз буюрса. Камералар айыл ичин толугу менен тартып турат. Аны милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү көзөмөлдөйт. Болсо амалык кылмыштуулуктун жана ар кандай терс окуялардын алдын алууга өөлгө болот. Мунун негизги максаты айылда, же болбосо айыл өкмөтүнүн аймагында жалпы жарандардын коопсуздугун камсыздоо. Ар кандай укук бузуулардын алдын алуу. Мына бүгүнкү күндө Ноокат району боюнча жалпы 39 сырткы видео камералар иштеп жатат. Бул аталган камералардын негизинде бүгүнкү күндө 2024 жылдын 12 ай ичинде жалпы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 52 кылмыштын бети ачылды. Ошондой эле 8 издөөдө жүргөн жарандар кармалып, мунун оң натыйжасын жыйынтыгын бере баштады да. Айтсак, Акбулак айылы аймакка толук видео көзөмөл орноткон Ош облусундагы алгачкы айыл болуп эсептелет. Бул демилге башка айылдын тургундарына да сунушталууда. Нурастан Бакытбеков, Уран Надишев, ЛТР, Ош облусу.